Суук түшкөндөн тартып Ош шаарында жылуулукка наразы болгон жарандар көбөйдү. Алар жылуулук берилгени менен бирок жарытарлык жылыбай жаткандыгын айтып, бирок ошол эле учурда төлөмдөрүн өз убагында калтырбай төлөп жаткандыгын айтышууда. Бул ирет биз дал мына ушул жылытуу мезгили кандай өтүп жаткандыгына жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Ош шаарындагы Касымбеков 3 көп кабаттуу үйүндө 48 үй бүлө жашайт. Жыл сайын кычыраган кышта аларда жылуулук көйгөйү башталат. Алар мэрия жылуулук камсыздоо мекемесине бир канча жолу барышкан, бирок жыйынтык чыкпаган. Ара жолдо калган тургундар биздин редакцияга кайрылып, маселенин чоо жайын айтып беришти. Мына 3 жылдан бери мэрияга бардык. Мэрияга барабыз, толк жок, келет дагы 2-3 жолу мына жерде чукуйт дагы болду. Ошо менен у болду, бу болду, биринен бирине шылтап, ошентип кете берет. Мурдагы жылдары суук болбой аткан. Быйыл суук катуураак болуп атат. Ошо быйыл биз дагы до конца туруп нормально чечип берсин деп атабыз. Мына жайында элдерде акча жок болду, башка болду. Тетистен какой-то 2000 сом, 1500 сом карзыбыз болуп калса, Тетис бизге соттан кагаз жөнөттү. Сотка беребиз силерди деп. Бул деле туура эмес, бул жагын эми бизге жылуулукту нормальный кылып берсин, ошого жараша акчаны алсын. Шунча жыл биз бекерден мындай айтканда жебеген самсага акча төлөп келдик да. Мамарасул Бакиров 3 бөлмөлүү батирде үй бүлөсү менен жашайт. Суук түшкөндө жылуулук жакшы берилбегендиктен кичинекей балдары бат-баттан сыркоолоп калаарын айтат. Анткени 3 бөлмөлүү батиринин бир бөлмөсү гана жакшы жылыйт, бирок акчаны 3 бөлмө үчүн төлөйт. Биздин үй 3 комнат, 3 комнат. Бул зал, кухня, спальня, детский болот да. Анан бизки азыр подача и обратка деп коет экен. Бизки азыр залыбыз кичине жылымжылык да, ысыйт. И мына кухня в общем ысыбайт. И бул жакта ысыбайт. Мындайча айтканда 2 комнатабыз жылымжылык, экөө в общем ысыбайт да. Азыр мен сизге көрсөтүп коеюн. Мына залыбыз азыр. Караңыз. Ысыктык жок азыр мына караңыз. Бүгүн азыр текшерип келишти. Эми ачы воздух ана мындан көрсөтүп атат, ну ысыбай атат да. Ушунун айына караңыз, айнектерди алмаштырдык бүгүн мына кече жакында эле. Эшиктерди алмаштырдык, баарын кылып атабыз, ну ток жок да. Жылуулук болбойт. Жылуулук болбойт азыр. Эми буга чейин биз 2014-жылы жана эже айтып кетпедиби? Ошондон бери 14-жылы ысыган, анан күздө эле наркодон кошулган бизге. Кошулгандан бери эле 2014-төн баштап эле ушул проблема бизде келет да. Эми бизге былтыры тубагын балдар оору эле чыгып кеттик больницадан не кылып эле. Быйыл эми айла жок кайрылып атабыз да. Эми жогору жака жетпей атабы, ошон үчүн сиздерден суранганыбыз да. Эми ошон үчүн азыр мен бул жакты көрсөтүп коеюн. Бул жак ошол жылыбайт деген бөлмөлөр. Бул жак жылыбайт мына жак. Мына. Жак өтө эле ысыбайт. Бул жакта так. Ысыбайт. Бес толук да. Бирок акча шот былчылдап келет бизге. Акчасын төлөсөң кече жакында бир ай өтүп кеткен экен, мисалы үчүн. Бизге азыр 1600-1800 сомдой келет биз 3 комнаткача. Кичине өтүп кеткен болсо, все бизде сотко да өткөндө кагаз келиптир. Сотко тапшырылат, мына срокто төлөбөсүңөр деп. Мындан караңыздар. Биз кайрылсак деген тез келет дагы бул жакка төкөп коет. Бул жактагылар келет дагы, анан аларга төкөп коюшат. Ушинтип эле результат болбой атат. Анан аке айтсаңыз, бул жерде азыр мына жашайт экенсиздер да. Бул комнатаны кантип жылытасыздар анда? Жылуулук жок болсо муздак болот да бул жерде. Айла жок, печка сайып атабыз. Печка сайсаң айланайын азыр 600-700 миң сомго жакын светке келет. Эми элестетиңиз, эми бала чака менен иштебеген отопленияга төлөсөк, электр энергияга төлөсөк, биз дагы эмне кылышыбыз керек? Ушунун айынан азыр биз сизге көрсөтөбүз мына жерде. Отопленияларын үздүрүп салгандар бар. Үздүрүп салып, электрический кылып алышкан да, айласыздан. Эгер нормально иштеген болсо, баары отопление коймок эле азыр. Анан азыр айтып атпайсызбы, баягы атайын акча жылуулукка тынбай кетти. Квитанцияңызды көрсөтө аласызбы бизге? Квитанцияны азыр мен сизге көрсөтөм. Мына комнатадагы кичине жылымжылык ысыйт, ушучу? Мына. Бул жакка да печка саясыздар. Ооба. Мына азыр кичине жылымжылык. Азыр тесттен келишет дагы, биз чакырганыбызда келет дагы, сууну ачымыш болушат, обратканы сууну кое берет. Кое бергенде эле циркуляция болот дагы, үйлөр жылып калат дагы, кетип калышат. Анын эртесинде кайра эле ошол көргүлүк да. Эми жылуулукка бирок аз берилгенине карабай кандай төлөйсүздөр? Балким сиздерге азыраак келеттир акча. Жок. Карасаңыз, эгер ошондой болсо гана, эгер иштебей атат экен, силерге азыраак акчасы десе биз үндөбөй жүрө бермекпиз. Азыр мен сизге квитанциясын көрсөтөйүн.
Мына кече жакында келген экен, караңыз. 1644 сом келген. Бул бир айга. Bir ayga келгени. Эртең мына декабрдан аябай күчөтүлдү деп 1800-2000ге жакын акча келет. 1900ге чейин келет. Анан эми күчөтүлдү, ысытылды дей берет. Эми бирок бул жагын көрүп атпайсызбы азыр? Анан жана сиз айткандай слабый болуп атат, жарымын төлөгүлө десе биз жүрө бермекпиз да. Андан ошол акчага электр энергияны коюп алыпчы. Мүмкүнчүлүк болуп атса, тез иштеп атса, бардыгын ошо тез иштеген адамдар бар, туурабы? Пускай келип нормально карап берип койсун да. Биз сиздерге идеалында жылуулук кандай берилиши керектигин түшүндүрүп беребиз. Бул графикада сырттагы аба ырайына карап жылуулуктун температурасы канча болушу керектиги көрсөтүлгөн. Мисалы, сыртта абанын температурасы -15 градус болгон учурда жылуулук берүү 105 градус Цельсия болушу керек. Ал эми чыгып кеткен суунун температурасы 63 градусту түзүүсү керек. Бул көп кабаттуу үйдүн жашоочулары мурун жылуулук алышчу эмес. 2014-жылы гана мэриянын демилгеси менен чыгымдын 60%-ын жашоочулар өздөрү, ал эми 40%-ын мэрия көтөрүп, жылуулук түтүктөрүн калыбына келтирип, жылуулук ала башташкан. Ошо домком болуп турганымда мен өзүм курдурганмын. Анан кийин 1 жыл жакшы ысыды дагы. 1 жылдан кийин таптакыр ысыбай койду да. Ошонун бери алышып, күрөшүп келатабыз. Чакырбаган сантехникибиз калбады. Элеваторду жаңыдан курдурганмын. Подвалдарды, бүт трубаларды мэрия жардам кылдык 40%, 60% өзүм акча топтоп, күндөп, түндөсү трубаларды кайтарып жүрүп, балам экөөбүз. Чындыгында чоң күч менен мен отопление бияка көчүп келсем бир 10 жыл иштеген эмес экен. Аял киши мен өзүм курдурдум. Жашоочулар 6 жылдан бери ушул көйгөй менен жашап келишет. Ар дайым тийиштүү кызматтар келип, жылуулук куурларын текшерип, бирок эмнеден улам жылуулук жакшы жетпей жаткандыгынын себебин ачык айтышпайт экен. Бири-бирине шылтап жашоочулардын айласын кетиришкен. Биз программаны даярдап жаткан күнү да мэриянын алдындагы турак жай коммуналдык башкармалыгынын кызматкерлери иштеп жатыптыр. Биз функциябызга только үйдүн ички коммуникациясы кирет, отопление, канализация, водоснабжение. А сырттан өзүңөр билесиңер, тез карайт. Бул үй 14-жылы ремонт кылган, 14-жылы начало нормально иштеген, отопление бардык жерде деле айтып атат. Ошондон бери ушул бала кетет. Азыр эмне себептен ушу үйдүн ичинен болуп атабы же сыртынан болуп атабы? Азыр үйдүн ичинен болуп атат деген нарекания, претензиялар боюнча биз үйдүн ичин полностью азыр мына улуу жылды ревизия кылып начала до конца. Бардыгын жаңылап туруп кайрап кой бердик, измерительный приборлорду койдук. Бирок келген поступление биз давление деп коебуз, эми жөнөкөйлөдү. Наркыныкы көбүрөөк болуп атат, кеткени. Обратканыкы көбүрөөк болуп атат. 8 бол, 7,5 берген болуп атат. Ошондо үйдүн ичинен эмес проблема көйгөй. Проблема үйдүн ичи полностью алмашылган да булар. Үйдү квартиралардын ичи алмашылган, эми алмашылган калгандары да болушу мүмкүн. Эми ал 1-2 квартира сыбай калса мейли эле. Азыр общий дом боюнча ушундай болуп аткандыгынан бизге болгон претензиясын биз аткардык азыр. Бизди 48 үй бүлөнүн көйгөйү туурасында жылуулук электр камсыздоо ишканасы кабары барбы же жокпу деген суроо кызыктырды. Алардан тургундардын бир канча жолу кайрылуусуна реакция кылбай келе жаткандыгын сурадык. МЖК ремонт кылган экен. Ошол азыр МЖКнын эмесинен кетип атабы, үйдүн эмесинен кетип атабы, биз эми азыр текшерип атабыз. А так физика азыр мына азыр специалисттер көрдү. Кайнак чыгып атат. Подача келип атат, кайнак чыгып атат. Обратка давление нормально кетип атат. Ортолукта жок, мына домго кирип кеткенде бир жерде некачественный неме бар да. Аталган мекеменин өкүлү тез күн ичинде бул көп кабаттуу үйдүн көйгөйү чечилип, жылуулук берүү жакшырарын убадалады. Бирок мындай абалдын түзүлгөнү өкүндүрөт. Анткени айрым мамлекеттик кызматтар жарандарга көрсөткөн кызматына өз убагында акчаны алып, бирок сапаттуу тейлөө көрсөтпөгөндүгү өкүнүчтүү. Биздин редакция бул көп кабаттуу үйдүн маселесин чечилүүсүн эфирден сырткары кайрылып, мамлекеттик мекеменин убадасын аткаруусун көзөмөлдөйт.